Eşik артындагы үн. Birinci bölük. Түнкү тыкылдоо. 2021-жылдын күздүн акыркы айлары. Бишкектин чет жакасында эскирген көп кабат үй. Жамгыр түнү. Шамал терезелерди титиретет. Алина 27 жашта. Жалгыз жашайт. Бүгүн да кечке чейин жумушта олтуруп, чарчап үйүнө келди. Телефонун үн катпай, социалдык тармактарды карап жатып, уктап кеткен эле. Түн ортосу саат 3:17. Тынчтыкты бузуп, тук. Алина чочуп койгонду. Көздөрү жарым ачылган бойдон төшөктөн башын көтөрдү. Алгач жамгырдын добушу чыгар деп ойлоду. Бирок кайра. Тук. Бул жолу даана эшиктен угулду. Алина демин кармап калды. Үй ичинде жарык өчүп, бир нече секунд үн чыкпады. Ал акырын төшөктөн туруп, отургучтагы халатын жамынды. Жүрөгү дүркүрөп, согуп атты. Дагы тук. Бирок бул жолу тыкылдоо узагыраак, татуураак. Ким? Деп шыбырады. Жооп жок. Ал телефонун жарыгын күйгүзүп, эшикке жакындады. Аптасына 2-3 жолу болуп жаткандай, бул тыкылдоо дал ошол убакта кайталанчу. Эшиктин көз тешигинен карады, бирок сыртта эч ким жок. Бош коридор, жарык алсыз күйүп турат. Алина терең дем алып, кайра бөлмөсүнө кайтып барды. Төшөккө жатып, көзүн жумду. Бул жолу эшикке катуу бир нерсе ургандай жаңырды. Алина чыдабай, кайра ордунан турду. Үн титиретип жиберди. Болду. Кимсиң? Деп кыйкырды. Тынч. 1 секунда. 2. Андан соң кыздын үнү угулду. Алина, ач эшикти. Алина коркуп, артка чегинди. Колундагы телефон титиреп кетти. Мен эч кимди күтпөйм. Кимсиң? Сыртта көлөкө жылгандай болду. Көз тешигинен караса, кара көйнөкчөн бир аял эшиктин алдында турат. Бети көрүнбөйт, чачы бүтүн жаап турат. Колу эшикке тийилген бойдон токтоп калган. Алина деми кысылып, үнү чыкпай калды. Бир колу менен телефон кармап, видеого тарта баштады. Бирок камерада эшиктин сыртында эч ким жок. Ал ошол бойдон көз тешигинен караганына ишенбей туруп калды. А коридор болсо видео боюнча бош эле. Бир маалда эшикке тийип турган аялдын башы акырын көтөрүлө баштады. Чачы жай акырын жогору жылып. Алина да көзүн тартпай карап турат. Аялдын жүзү толугу менен көрүнгөндө Алина үн чыгарып жиберди. Анткени ал аялдын жүзү так өзү Алинанын өз жүзү болчу. А көздөрү кара суюктук менен толгон. Телефон колунан түшүп, жерде чырп этип калды. Ал чуркап барып, жарыкты күйгүздү. Бирок эшикке кайра көз салганда эч ким жок. Коридор тынч. Эшиктин артында да үн жок. Алина титиреп, тепкичке чуркап чыга баштады. 5-кабаттан 1-кабатка чейин түшүп, сыртка чыгайын десе, подъездин чыгышы бек болуп калган. Кимдир бирөө акырын шыбырады. Алина, кайда кеттиң? Алина артка бурулганда байпакчандай тынч. Бирок кара көлөкө тепкичтен түшүп келатат. Алина ачкычын түшүрүп жиберди. Колу калчылдайт. Эшик ачылбайт. Көлөкө жакындап келүүдө. Бети жок. Бир гана кара тешиктей бош көздөр. Алина акыркы күчү менен эшикти жулкулдатып, ачыла тур. Эшик сыртынан
кымчы ачылып кетти. Бирөө түрткөнсүп. Алина жааган жамгырга аралаш сыртка атылып чыкты. Терең дем алып, артына караганда подъездин эшиги акырын жай өзү жабылды. Айланада эч ким жок, түн дагы узак. Жамгыр астында жалгыз турган Алина кайда барарын билбей титиреп турду. Эмне болуп жатат? Түн бирок тынч эмес. Түн бирок күзөтүп тургандай. Түн бирок бирөө артынан дайым карап тургандай. Алина ошол түнү көчөдө таң атканча жүрдү. Жамгырдан кийими суу болуп, буттары тоңгон. Таңкы саат 6да гана кайтып келди. Подъездин эшигин ачканда ичи тынч эле. Бир гана нерсе башкача. Эшиктин алдындагы полго бир аз кара суюктук тамчылап турат. Ал башында сууго деп ойлоду, бирок чыттаганда канга окшош болчу. Телефонун колуна алып, ал видеону кайра көрө баштады. Бирок видеодо эч ким жок. Ал өз көзү менен аялды көргөн, бирок видеодо көрүнбөйт. Эмне үчүн? Телефон экранынан күңүрт жарык чагылат. Ал кадрды токтотот. Бир көз ирмемге эшиктин көз тешигинде бир нерсе жылт этет. Оңойтуп караганда кадимки адамдын көзү көрүнөт. Бирок эң коркунучтуусу бул көз ит жагынан батирдин ичинен тиктеп турат. Алина телефонун колунан түшүрүп жиберди. Дем жетпей калды. Бул болбойт, мен бул үйдөн кетем. Ошентип ал кечке чейин жумушка барбай, нерселерин жыйнай баштады. Бирок түштөн кийин эшик тыкылдады. Бул жолу күндүз эле, жарык түшүп турат. Алина катып калды. Ким? Жооп жок. Дагы тыкылдоо. Тук, тук, тук. Ал көз тешигинен карады. Сыртта 2 милиция кызматкери турат. Бир аз тынч алып эшикти ачты. Саламатсызбы? Деди бирөө. Бизге коңшулар арызданган. Кече түнү катуу кыйкырык үндөр чыккан дешти. Баары жайындабы? Алина демин чыгарып, ооба, баары жакшы, деди. Бирок бир милициячы аны көздөрүнө карап туруп калды. Сиз жакшысызбы өзүңүз? Көрүнүшүңүз бөксөрүптүр. Алина күлүмсүрөп койду. Чарчаганмын. Милициялар чыгып кетишти. Эшик жабылган соң Алина дубалга жөлөнүп көзүн жумду. Бирок ошол учурда анын арты жагынан акырын суу чачырагандай үн чыкты. Ал артына бурулганда ваннадагы суунун краны өзүнөн өзү ачылып турат. Алина акырын барды. Кранды жапты. Бирок жапкандан кийин көзгүдөн өзүн караганда арт жагында бирөөнүн көлөкөсү турду. Ал бурулуп караганда эч ким жок. Көзгүдө болсо дагы деле көрүнүп турат. Артта кара силуэт, башы ылдый. Көзгүнү чап эттирип, сындырып жиберди. Үн үйдүн ичинде жаңырып, айнек сыныктары жерге чачылды. Бир маалда эшик артынан ошол эле үн. Алина, эмне үчүн ачпайсың? Алина коркуп эшикке жакындаган жок. Бирок үн кайра кайталанды. Бул жолу дубалдын ичинен чыгып жаткандай. Алина, сен үйдөсүң? Билем. Телефон чырылдап кетти. Номер белгисиз. Ал коркуп туруп жооп берди. Алло. Бир нече секунд унчукпай туруп, ошол эле аялдын үңкүлгөн үнү. Эшик ачылды. Алина, сен эми менин ордумдасың? Алина телефонду ыргытып жиберди. Жарыктар өчүп калды. Үй толугу менен караңгылыкка чөмүлдү.
Терезеден чыккан жарыкта дубалда бир аялдын көлөкөсү көрүндү. Бирок бөлмөдө Алинадан башка эч ким жок эле. Көлөкө акырын анын үстүнө түшүп, дубал боюнча жылып, колго түшүп, акырында Алинанын бутуна жетти. Ошол замат анын денеси тоңуп калды, кыймылдай албай калды. Кулактарына шыпылдаган үн кирди. Бул үйдөн эч ким чыкпайт, эч качан. Эсин жоготкон Алина полдо жатып калды. Эртеси күнү таңга жуук коңшулар эшиктен анын ыйлаган үнүн угуп, милиция чакырышты. Эшик ичинен бек экен. Милиция эшикти бузуп киргенде Алина полдо отурган абалда, күзгүнүн алдында эле. Колунда айнектин сыныгы, жүзүнөн кан агып турат. Бирок көздөрү тик карап турат. Күзгүнүн алдында болсо кара калың тамгалар менен жазылган. Эшик ачылды. Бишкек 2021 12 ноябры. Шаардын четиндеги эски көп кабат үйгө милиция кайрадан чакырылды. Коңшулар түн ортосунда кайрадан аялдын кыйкырыгын, эшик урган үндөрдү угушкан. Фатирдин ичинен эч ким жооп бербегендиктен эшикти бузуп киришти. Ичинде Алина жок эле. Бир гана нерсе күзгүнүн алдында канга боелгон жазуу. Эшик ачылды. Колдо анын телефону жатыптыр. Экран жарым жартылай талкаланып, видеокамера режими ачык бойдон калган. Тергөөчү Нурбек телефонду алып, видеону текшерди. Бир нече сааттык жазуу, бирок ал видеону көрө албай жатат. Ар бир файл бузулгандай, экранда чийиктер, сүрөттөр тумандаган элес. Бирок бир видеодо гана үн чыгып жатат. Анда аялдын үнү: "Алина, эшикти ач". Нурбек кулагын жакындатты. Бул үн телефонго өтө жакын айтылгандай угулат. Бирок аны укканда жүрөгү кысылып кетти. Бул үн Алинаныкы болчу. Бирок ал өзүнө өзү "эшик ач" деп айтып жаткандай. Тергөө иштери башталды. Обошсуз көрүнүштөр көп болду. Мисалы, фатирдин дубалында ички тараптан тийген издер бар эле, тырмак менен чийилгендей. Терезелердин ичинен конденсат эмес, суу тамчылары пайда болгон. Ал эми ваннада суу тынымсыз агып турган, бирок кран жабык эле. Тергөөчү Нурбек жана анын жардамчысы Атай ал түнү ошол батирде калды. Жөн гана электрик көйгөй деп ойлошкон. Бирок саат 3:17 болгондо эшик артынан 3 жолу тыкылдоо угулду. Атай күлүп койду. Ооба, бул болсо Алинанын жолугуш убактысы турбайбы? Нурбек болсо унчукпай калды. Дагы тыкылдоо. Тук, тук, тук. Нурбек жакындап, эшиктин көз тешигинен карады. Токтоп калды. Сыртта турган адам милиция формасында, бирок анын жүзү көрүнбөйт. Ал өзүнүн эле кебетесине окшош экенин сезди. Жүрөгү катуу согуп кетти. Бир нече секунд унчукпай турду да эшикти ачкан жок. Атай болсо камера алып баарын тарта баштады. Көрдүңбү? Бул кадимки мистикалык учур болушу мүмкүн, Нурбек. Бирок Нурбек унчукпай дубалдарга карап калды. Ал дубалдын ичинен жакындан чыккан аялдын шыбыраган үнүн угуп жатты. Эшик ачылды. Сен да көрөсүң. Жарык заматта өчтү. Камеранын кызыл индикатору гана күйүп турат. Караңгылыктын ичинен дем алган үндөр, кыйкырык угулду. Атай: "Нурбек, кайдасың?" Жооп жок. Бир маалда эшик акырын ачылды. Караңгы коридордон
бирөө кирди. Камеранын линзасында көлөкө кыймылдайт. Жакындан үн: "Атай карачы, эшик ачылды". Камера жерге түшүп, экран капкара болду. Эртеси күнү эртең менен коңшулар эшик ачык турганын көрүп, кайра милиция чакырышты. Атайдын сөөгү табылган жок. Нурбек болсо ваннанын ичинде отуруптур. Көздөрү чоң ачылган, үнү чыкпайт. Ал жогору карап, кайра бир эле сөздү шыбырай бериптир. Көз тешиги, ичинде көз бар. Бир жумадан кийин ошол видеону Борбордук криминалдык лабораторияга жөнөтүштү. Техник эксперттер видеону тазалап чыгышты. Көрүнгөндө, камеранын линзасында чын эле бир аялдын бети бар экен. Бирок эң таң калыштуусу, ал аялдын жүзү Алина эмес, Нурбектин жубайы Назгүлдүн жүзүнө окшош эле. Бирок Нурбек ошол видеону көргөндөн кийин акыл эси ооп, ооруканага жаткырылган. Ал бүгүнкүгө чейин бир эле сүйлөмдү кайталап айтат: "Эшик ачылды. Эми кезек сенде". Бишкек, 2021-жылдын декабры. Алина каза болгондон кийин тергөө токтотулган жок. Милициянын архив кызматкери Сания аттуу 65 жаштагы аял бул батирдин тарыхын изилдеп көрүүнү чечти. Ал эски документтерди карап жатып, бир кызык нерсени тапты. Батир номер 47 мурдак аталышы боюнча номер 5-үй 1989-жылы катуу өрттөнгөн экен. От толугу менен 5-кабатты жалмаган, бир үй бүлө жоголгон, эне жана анын 7 жаштагы кызы. Коңшулар эне үйүнөн чыкпай, кызын куткарам деп күйүп кеткен дешкен. Бирок өрттөн кийин эне табылган эмес, кызынын сөөгү гана таанылган. Ошондон кийин бул батирди эч ким албай койгон. Бирок 90-жылдары үй оңдолуп, кайра жашоого берилген. Түнкүсүн ошол батирде жашагандар ар дайым бир эле нерсе тууралуу айтып келишкен. Саат 3:17 эшиктен 3 жолу тыкылдоо, андан кийин аялдын үнү угулат: "Эшик ач". Сания бул маалыматты окуганда мурунку тургундардын бирин таап чыкты. Аты Кубанычбек, азыр 70 жашта. Ал 1994-жылы ошол эле батирде 3 жыл жашаган. Интервью видеого жазылып жатат. "Ооба, ошол үйдө болгон нерселерди эч качан унутпайм", деди Кубанычбек оор дем алып. Биринчи түнү эле саат 3-тө эшик тыкылдады. Көрсө эч ким жок экен. Анан күн сайын кайталачу. Бир күнү аялдын үнүн уктум. Аябай алсыз үн. "Менин балам кайда?" деп ыйлап жатты. "Сиз ал үндү кайрадан уктуңуз?" деп сурады Сания. Эшик артынан кээде дубалдын ичинен кызыгы бул үн аялдык эмес эле. Суу алдында чыккандай муунуп катып калган үн эле. Сания унчукпай калды. Кубанычбек улады. Бир күнү эшиктин алдынан кичинекей кыздын бут кийимин таптым. Жаңы, бирок чаң баскан. Ошол түнү түшүмдө да ошол кыз кирди. "Апам эшиктин артында", деди. Бул маектен кийин Сания батирге өзү барууну чечти. Анын жанында видеокамера жана үн жазгыч. Кечинде батирге кирип, эшикти ичинен жапты. Караңгы, тек гана чирилген жыт жана чаң. Үн жазгыч иштеп жатат. Түнкү саат 3:30 болгондо ал дубалдын ичинен жакындан чыккан үн угат: "Эне, ач эшикти". Санянын көзүнө жаш толду. Ал аялдын үнүн эмес, баланын үнүн укту.
дубалдын астынан суу агып жаткандай болду. Ал жарыкты ошол жакка бурганда дубалда кичинекей колдун издери көрүнүп турат. Кара суюктук менен тартылгандай. Жүрөгү катуу согуп, үн жазгычты өчүрдү. Бирок ошол замат эшик артынан 3 жолу тыкылдоо угулду. Тук, тук, тук. Ким? Деди Сания. Ач эшикти, менин баламды көрдүңбү? Бул жолу аялдын үнү. Сания эшикке жакындап, көз тешигинен карады. Бирок сырткы жарык күйбөйт. Коридор толук караңгы. Бир гана нерсе, көз тешигинин ортосунда ак түс жылт этет. Жакын караса, бул бир көздүн кареги. Сания артка секирип кетти. Үн катпай, титиреп турат. Эшик кайра тыкылдады, бирок бул жолу ичинен. Ал кыйкырып жиберди. Эртеси күнү аны ошол эле жерден табышты. Эс үчүн жоготкон. Үн жазгыч иштеп турган. Тергөөчү жазгычты угуп отуруп, денеси титиреп кетти. Себеби акыркы жазылган үн мындай болчу. Сания, сен эми эшиктин артындасың. Ошол күндөн тартып номер 47-батирди мамлекеттик архив жаап, кооптуу зона катары каттады. Бирок түн сайын 3:17 болгондо ошол үйдүн коридорунда бир эле үн угулат. Тук, тук, тук. Жана акырындан муздак аялдын добушу. Эшик ачылды. Эми сенин кезегиң. Урматтуу достор, биз бул окуяны өз эмгегибиз менен жаздык. Сиздерге ушундай окуялар жаккан болсо, лайк басып, ой пикириңиздерди жазып кетиңиздер.